андан кийин. Ой. Таласта үрүү учурган жол кырсыгы видеого түшүп калган. Таласта жүрөгүшүн алган жол кырсыгы видеого түшүп калган. Анда көрүнүп тургандай ак түстөгү автоунаа катуу ылдамдыкта келе жатып, жолдон өтүп бараткандарды учура сүзүп кеткен. Токтоно албай башка да машина менен сүзүшкөн. Маалыматка караганда, кырсык Талас Тарас суу самыр жолунда номер 5 мектептин алдындагы жөө адамдар өтө турган өтмөктө болгону айтылууда. Ал жерде Hyundai Sonata, Volkswagen Passat жана Audi үлгүсүндөгү 3 унаа кагышып, анын кесепетинен 3 адам каза болгону маалымдалууда. Ал эми азыркы кырсыктын себептери канча адам ооруканага түшкөнү такталып жатканы кабарланды. Маалымат булагы аралаш маалыматтар. Ошол жана башка жаңылыктар 5-6 минуттук убактыңызды аябай биздин соңку кабар каналыбызга чыгып жаткан жаңылыктарды көрүп, өйдө караган бармакчаны басып, каналга каттала кетиңиз. Чоң рахмат. Бишкекте кафенин алдында сабалган жаран милицияга кайрылды. Бишкекте бейбаштыкка шектелгендер кармалды. Бул тууралуу 1 май рейптен билдиришти. 4-сентябрь күнү 1 май рейпке жаран арыз менен кайрылган. Анда Денсия Опин көчөсүндө жайгашкан кафелердин биринде жогоруда ошол эле күнү түнкү саат 4 чамасында аны сабап денесине залал келтиришкенин билдирген. Андан кийин белгисиз тарапка качып кетишкен. Аталган факты боюнча тергөө кызматы тарабынан Кылмыш иши кодексинин 280-беренесине ылайык кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары 90-жылы туулган НБ, 1994-жылы туулган ТУМ жана 1994-жылы туулган НУН кармалып камакка алынган. Маалымат булагы Сереп Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Бишкекте 17 жаштагы Жанетта Бекова дайынсыз болуп жатат. Бишкекте 17 жаштагы Жанетта Бекова дайынсыз болуп изделип жатат. Бул тууралуу 1 майдан рейвинен билдиришти. 22 октябрь күнү 1 май рейвке жаран кайрылып 2007-жылы туулган карындашы Жанетта Бекованы издеп көмөк көрсөтүүнү суранган. Ал ошол эле күнү болжол менен түнкү саат 2 чамасында Фучи көчөсүндө жайгашкан үйүнөн чыгып кеткен боюнча азыркы күнгө чейин жүргөн жерги белгисиз болууда. Кимде ким сүрөттөгү жаранды көрсө 0312 56 60 43 номерине кайрылсаңыздар болот. Бишкекте унаасы менен жолду туруп жаранды сабаган шектүүлөр кармалды. Милиция кызматкерлери тарабынан бейбаштык кылган шектүү кармалды. Бул тууралуу Ленин рейптен билдиришти. 20 октябрь Ленин рейпке жаран арыз менен кайрылган. Анда 2 жаран ошол күнү саат болжол менен 15:30 чамасында Ордо конушунда унаас менен жолду туруп денесине жаракат келтиришкен. Андан соң белгисиз тарапка качып кетишкен. Аталган фактынын негизинде Кылмыш иши кодексинин 280-беренесине бейбаштык менен кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары 1991-жылы жана 99-жылы туулган жарандар милицияга жеткирилген. Маалымат булагы Сереп Медиа.